Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылганда сактанат эле. Кудай Таалам мени шайтандан сакта деп дуа кылат эле. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим дегени Кудайым мени шайтандан сакта деп дуа кылат. Анткени шайтан жаман. Шайтан азгырат, адамдарды уруштурат, адамдарды душман кылат, жаман нерсе. Анан пайгамбар алейхиссалам дуа кылганда аузу биллахи минел факри вал касал деп дагы дуа кылат эле. Жакыр болуп калгандан дагы Кудайым сени менен сактанам дейт эле. Колдон келишинче аракет кылат, бирок Кудай Таалам ошого оомат берсин деп ошол жакыр болуп калгандан дагы сактанам дейт эле. Анан минел касал жалкоолуктан сактанам деп айтат эле. Анткени жалкоолук пайгамбарыбыз алейхиссалам Кудай аркылуу сактанган, пайгамбарыбыз жаман көргөн нерсе. Пайгамбарыбыз алейхиссалам кайсы бир нерседен о Кудай Таалам ушуну менен сени менен ушундан сактанамын деп айтып аткан болсо, демек ошол нерсе жаман деген сөз. Мына ушул жалкоолук Кудай Таалам элчиси жаман көргөн нерселердин катарына кошо турматтуу бир тууганым. Кудай Таалам бизге жаштык берип атат, өмүр берип атат, мүмкүнчүлүк берип атат, өзү жакшылык каалаган ушул жерге жиберип атат. Мына ошол жерде эч кандай жалкоолук кылбастан иштегенге аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, ар бир адам уктаганда анын кара желкесине, кара кушуна шайтан 3 түйүн түйүп коет, түйүнчөк түйүп коет дейт. Эгер эртең менен турганда адам биринчи эле турганда таңкы дуаны, таң аткандагы тургандагы дуасын айтып, дуа кылса, ошонун биринчи түйүнү чечилет дейт. Алхамдулиллази ахяна ба'дама аматана ва илейхин нушур. Ба'дама аматана, же ба'да аматана. Пайгамбар алейхиссалам айтат, бизди жаныбызды алгандан кийин кайрадан жан берген Кудайга ыраазылык билдиребиз, шүгүр айтабыз. Анткени бул уктоо деген сөз, бул өлүм дегендин бир тууган, урматтуу бир тууганым. Жан жарым жартылат, сөзсүз түрдө адам денесинен чыгып кетет. Билесиңер, кээде өңүрдө көрүп, бирөөнү көрүп, ушуну менен мурда жолугуп сүйлөшүп жүргөндөй эле боло бересиң. Же бир жакка такыр барбаган жерге конокко барсаң, ошол жакка мурда барып ошол элерди көргөндөй сага тааныштай көрүнө берет да, бардыгыбызда болот. Каяктан десе ошого сен уктап атканда рухуң, жаның барып келген. Жаның көрүп келген, жандагы эс тутуум бар, ошолорду тутуп калат дагы, ошондо жана рухтар ааламында адамдар көрүшкөн болот да. Демек, адам уктап атканда жарым өлүктөй сыяктуу болот да. Ошон үчүн уктап атып, аялы талак айтып талакка түшпөйт. Анткени өлүктүн талакка түшпөгөндөй эле уктаганда талакка түшпөй турмат. Же бирөөнү сөгүп койсо капы болбош керек. Уктап атып сөктүң менен деген сөз жок, анткени бул өлүктөй эле өкүм болуп эсептелет. Ошого уктап атып, мисалы үчүн бир жер ачылып калса, аны шылдыңдаганда болбойт, урматтуу. Анткени уктап атат деген сөз да. Анан кайра бара турган, кайтып бара турган жерибиз дагы Кудайым өзүңсүн деген дуа. Ошол дуаны айтса, биринчи түйүн чечилет дейт. Андан кийин даарат алса, экинчи түйүн чечилет. Андан кийин багымдат, намаз окуса, үчүнчү түйүн чечилет дагы. Адам кечке чейин жалкоолугу жок, активдүү кыймылда ушундай бир берекелүү күн өткөрөт дейт. Эгер ушул үч нерсе болбой калган болсо, кечке ныксырап, уйкусурап, жеп жегенине курсан болуп, кайра уктап, ушул жанагы сарайда басырмада багылып отурган өгүздөн айырмасы жок болуп эле нары бери жүрүп, ушинтип убакыт өткөрүп калат дейт да. Демек, урматтуу бир туугандар, мына ушул жалкоолук дегенден колдон келишинче алыс болгонго аракет кылышыбыз керек.